Fashion Show рандеву стиль аталышындагы мода көргөзмөсүндө 20 кылымдын модасына басым жасалып, Европа кийимдери жана өткөн кылымдын кийинүү стилдери сунушталды. Аны менен катар 21 кылымдын модасы жана той көйнөктөрү да көргөзмөнүн ичинде камтылган. 20 кылымдын модасын кандай экенин көрсөткөнгө да мода кантип өзгөргөнүн, кандай кийимдер кандай болгондорун, көйнөктөр кантип өзгөрүп ушул күнгө чейин кантип жеткенин, ошонун баарын көрсөтүү болду да. Бул мода көргөзмөнү Бренд Микс жана Трезор Тош Мерим арты кубасулук салону жана Венус той салону уюштурушуп каржылашкан. Биз ушул кардарлардын талабын аткарып атабыз деп ойлойм да. Пандемия болду, көп заведениялар, мекемелер жабык болду. Анан ушул пандемия баары бүтүп, жакшы, эч ким оорубасын. Анан ушундай жашоого кичине мындай жарык, жаңы нерсе киргизели деп ушул партнерлор менен уюштуруп атабыз. Буга чейин мындай иш-чаралар өтүлбөгөндүктөн алардын максаты аял затына жакшы маанай тартуулоо менен биргеликте туура кийим тандоосуна багыт беришет. Андыктан бул багытта кеңеш ала албай жүргөн кыз-келиндерге чоң жардам болот дешет. Көргөзгүбүз келген нерсе бул ошол аялдарга ошол моданын өзгөрүп келиши жана ушул аялдарга керектүү нерселерди, кеңештерди жана ушул көп аялдардын айымдардын ушул тем более ошол карантинден кийин көңүлүн көтөрөлү деп чечтик. Мода көргөзмө көрүүчүлөрдүн копулуна толгон. Учурдагы түрдүү стилде кийимдердин көп чыгуусу тандоону татаалдаштырат. Андыктан бул багытта жетиштүү кеңеш алгандыгын билдиришти. Негизи бул аябай сонун нерсе болуп атат. Бир эле кара көйнөк менен мисалы 5-6 образ жаратса болот экенин мисалычы. Мода деген бул илгертеден келген да, биз деле жаш болгонбуз убагында анан кийин жаштыгымды эстеп аябай кубанычта болуп отурам. Жагып атат, мен модага көп эле кызыгам чындыгында. Аталган мода көргөзмө Ош шаарында биринчи жолу уюштурулду. Андыктан бул багытта жарашыктуу кийинүүнү иретке келтире албай жүргөн кыз-келиндер жыл сайын уюштуруп турууну суранышкан. Мындан ары Европа стилиндеги заманбап жана жарашыктуу кийинүү эрежеси боюнча пайдалуу иш-чаралар өткөрүлүп турмай болду. Алмагүл Эркебай кызы, Мирзат Нуманов, 7 канал, Ош.